Орус аскерлери 29-декабрга караган түнү бүткүл Украинада чоң соккурду. Жардыруулар Киевде, Львовдо, Одессада, Днепрде, Харьковдо жана Запорожьеде болду. Критикалык инфраструктура, ооруканалар, билим берүү мекемелери, соода борборлору, көп кабаттуу үйлөр жана жеке үйлөр жабыркаган. Украина президентинин айтымында Орусия дерлик бүт арсеналын колдонду. Бул ар кандай типтеги ракеталар жана учкучсуз учактар. Мекендештер, биринчиден киргип аткан жаңы жылыбыз менен мына сөз тармактарда өзүнчө эле жумурткадан кырчы караткан адамдар бар экен. Ошолорго түшүндүрмө берип коеюн деп чечтик. Мына өзүңөр карап тургандай, аркабыздагы туу өзүбүздүн мурдагы эле туубуз турат. Алмашкан жок эч кандай. Ушул өзүнүн эле багытын, сапатын кармап турган маалы. Азырынча жаңы бул дагы. Бул жакта администрациянын желеги жаңы боюнча турат. Администрациянын. А бул жакта мэриянын желеги ошол өзүнүн эле эски калыбына турат. Караш шаары, ёлка. Биз өзүбүздүн ёлка менен элдердин майрамы менен азыр майрам тартуулайбыз деп элекпиз. Жаңы жыл биз жакта ёлканы элге жакшы майрам тартуулап берели деп кызмат кылып жүрөбүз. Таралаткан Facebook'тагы, башка Instagram таралаткан неме фейктерлер, жалган маалыматтар. Карас районундагы илинип турган туу өз ордунда эле турат. Мына карап көрсөңүздөр, өз ордунда турат. Немеде соц тармактарда болуп жаткан немелер, алар жалган маалымат, жалган фейктер. Мына өз ордунда эле турат. Мэриянын, администрациянын үстүндөгү платтагы мына өз немесинде турат. Мэриянын үстүндөгү платтагы өзүнүн мурдагы калыбында эле турат. Эч кандай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Бар жогу жалган маалымат.